саламатты болсуучу балбандар. Мына бүгүн биздин каналыбызга экинчи атты тартып атабыз. Бул аттагы Жалал Абад областы Алалка району Көксерек айылыбыздын үстү жагында бирлешкен участкасынын Оот сайында Акназар энебиздин корозунда турган аттын бири. Ушул атты дагы сатып атыптыр. Акназар, бул аттын маалыматын берсең экем. Бул канча жаш? Бул аттагы 2 азый болду. Уругу кандай? Уругу бул старотипный эски данчактардан, жоонунан. Анан муну кылычкам 4 жыл мурда Калтатай кезинде Ростовдон атайын барып тандап жөнөткөн. Анан мен такалап туруп айда бер десем, айда берип, тала таштардын арасында жүрүп ат чоңойбой калды. Бул атка мен альбен да берген эмесмин, жашоонда. Укол али сакоо да болгон эмес. Сандыкта сактаган атымдын бири. Анан ошол акча керек болуп калып, сатат кезинде малды жейм, соём, сатам деп кылат экенбиз. Ошол себептен ушу жакшы иш болуп атты эле, ошол себептен сатып атырм. Бул аттын улагын бир эле жолу текшергем. Былтыр жаңы азыйында сиздер чоң ыркесе кастар, Акылбек полбондарга чейин келген. Ошондо бир жолу салып көргөм. Анан ошол бойдон бунун улагы жооп деп айта албайм. Бул үйрөтүлмө. Бул 2 жыл айгырда жүрдү. Мына Кудай кааласа биринчи бези тууп баштады мына үйдө. Машалла. Бою 1.55. Эки азый жаска мынакей, 1.55. Келгенде бул бою 1.50 эле. 5 эле сантиметр өстү 4 жылдын ичинде. Ден соолугу кандай? Ден соолугу жакшы. Жеп ичиштери. Бул аттардын мушкуртун эле жеп турган ат. Жылкылардын камышын, башкасын, бул имик эмес. Мына кече бүгүн имик көрдүк, мына тердеп кетти. Жумадил 1-2 жылоолорун көрсөтүп койт. Мына тердеп кетти. Чат аяктарын соңгөчтөрүн көрсөтүп коюм. Сандыкта сактаган атымдын бири. Имилбей түрө берип, белдери бүкүрөй турат го. Дем алып калганда көптөн бери. Декабрда айгырдан келген чаткалдан ошодон бери. Ошо. Айгырына жооп да, булчу үйүрүнө. Үйүрүнө жооп. Улагы жок, ачыгын айтып коеюн. Мынакей. Алдап сатыштын кереги жок. Ооба. Негизи эле орозо мезгилде да туурасын айткан адал болот да. Сизге сүрөтүн жөнөтүп коем, ошол видеодогу ат сүрөтү бар. Жаңы келгенде кезин, ошол Кошбоз Калтатай кезинде. Машалла. Көп пыштылардан чоң болгон булчу. Болду. Болду жумади. Эми телефон номерди айтып өкөм. Буга деле жанагы 500 менен 557 200. Ошол эле номер, WhatsApp номер. Промойдон да иштейт. Кашкабактарын көрсөтөйүнчү. Көздүн кичинеликтерин бардыгын көрсөтүп коюң, сыны бар. Көзү да өтө кичинекей экен. Травма вообще эч нерсеси жок. Могу жерлерин онап кылдырды. Жаначы онап ташка кырып кетти. Могу жерлерин көрсөтүп коюм. Жаңы болгон мына. Бүгүн болду мына. Таш коно берди да. Ошонусу бар, башка оносу жок, терези элечи. Кашкалары сүннөт кашка экен. Тумар кашка мына. Кашкасы тумар болгон үчүн тумар башталыштан тумар кашка деп койгом. Машалла. Ушу 4 жылдан бери сактаган атым аке. Мынакей. Акчасын канча коебуз? Бунуку да ушу жакын 300 миң эле дейин. 300 миң, Кеми бар. Кеми бар, бирок бул 3000 долларга келген аке. Кезиндечи. Болгондо өстүрө албай калдым да. Мен түшүнбөй калдым мунучу. Биз кыргыз жылкысында өзөткөн десек, булар ондой болбойт экен, орус жылкыларычы. Витаминдери бар экен, бериш керек экен. Биз витаминдерин бере албадык аке. Түшүнбөдүк да, ошол себептен бул чоң ат болбой калды да, бул кичинекей болуп калды. Эми Кудайдын бергени да. Баары ушу. Турушу ушу. Мынакей достор, кимге ушул экинчи данчайыбыз жаккан болсо, экрандагы Акназар полбондун телефон номерине байланышка чыгасыздар. Адрес Көксерек айылыбыздын үстү жагында бирлешкен участкасына келип, Оот сайга келип туруп байланышсаңыздар, ушул жерден соодалашып алып келсеңиздер болот. Акназар полбон, соодаңа Кудай береке берсин, аттарың дайым чуркай берсин. Иштериңе ийгилик, өкөм. Мынакей достор.